2022 жылдын 1-апрелинен баштап толук ишке кирилди. Бул жерде бизде азыр ортопедия, ортопедическая артерология, травматология, социогеномная травматология, нефрология отделениялары жана реанимационный блок, операционный блок, приемный блок ушул бөлүмдөр ишке кирип иштеп атат толук кандуу. Жабдуулар ошо Минздравдын приказынын негизинде бир бөлүгү мурунку травматология, ортопедия борборунан баланс көтөрүп, жарымдан көп жабдууларын биз ковидке даярдаган убакта биз өзүбүз мягкий твердый инвентарларды өзүбүз алганбыз. Биздин бөлүм болсо жана тубаса жамбаш чыккандар, тубаса буту кыйшык, буту өспөй калган, травма негизде кыйшык бүтпөй калган, бүтүп калган ошолордун бүт ооруларды дарылайбыз бул жерде. 2 айдын ичинде кичине баягы организация болгондо оорулар бизди таппай калышты, бирок 1-апрелден баштап толук кандуу иштеп жатабыз. Бүт ортопедиялык оорулар бизде болуп жатат. Бул Ибраим уулу Нурислам 20 жашта былтыр Тажикстан менен Кыргызстан чек арада болгон кобаланын негизинде жаратылган. Могул жерге ок тийгенде кашкаяктын муун жарып кеткен. Ошо жарып кеткенде жамбаш муунун бузулуп кеткен. Ошонун негизинде жамбашы барган сайын кыймылы азайып, кыймыл муун жок болуп калган. Жаш жигит аксап жүргөн. 10 күн мында операция болуп, ошо бюджет негизинде жамбаш муун толук алмаштырылды. Жамбаш алмаштырып, бүгүн басып жүрөт. Bunun басканда бир бутун мынакка оң жакка талтай басат элем. Мындай бир деген сайын коруп эле. Азыр түз басып калдым. Врачтарга да рахмат чоң. Ушундай кобалаңда ок жеп калып балам азабын тартып 1 жылдан бери кыйналып жүрдү. Докторлорго көрүнүп жүрдүк. Ар жерге барып жатып жүрдүк. Ушунчалык врачтарга ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Ушу балам жакшы болуп калды. Кудай кааласа жакшы.